Оны сызат мына өзүңүз кадимкидей иштейт. Мына кеп жакта ойной калат. Эрккен эле ойнойм да. Андай колесканы монтесиңер. Кум сузуп келип машинеге мына бурулат, мына кадимкидей бурулат. Анан мындай келип машинеге киргенде мына көтөрүп туран салат. Экскаватор, самосвал, трактор, зил, КАМАЗ. Бир караганда мунун баары чыныгы техникадай көрүнөт. Бирок алардын баары оюнчук. Жүк ташуучу оор техниканын бул модельдери эски темирден жасалган. Эң кызыгы, бир дагы жери ширетүүчү менен бириктирилген эмес. Ар биринин чиймеси алгач кагазга түшүрүлөт. Андан кийин гана темир кесилип, ийилип, бардык тетиктери болт аркылуу бириктирилет. Бул эмгектин автору Кочкор районунун тургуну Талант Ташматов. Ал 42 жашта. Бала кезинде майы кызматкери болууну самачу. Бирок кийин техника анын эң чоң кызыгуусуна айланган. Атасы КАМАЗ айдагандыктан карьерлерге кошо барып, жүк ташуучу унаалардын ичинде өскөн. 10 жашында биринчи оюнчук машинасын жасап, ошол кызыгуусу ушул күнгө чейин уланып келет. Кайнасын турган эми мул маңдайында да анан капотунда да анан курлоолорун келтирем анан мындайчы. Анан бияк кузуун келтирем артын бүт баарын бооларын ар бир анан ачылып жабылат туттары. Азыр черт неме менен да размери менен. Кичине чуть-чуть неме болуп калса, ашыкка кем болуп калса, туура эмес болуп калат. Анан келбей калат. Аны кайра алып ыргытам. Темирдечи. Монун баары эле жанагы машинанын эле капот крышаларынан неметкен авария болгон машиналардын крышалары темир тетиктеринен алып келем. Шашпай жадагандай бир жайда бүтүрөм да экини. Жеңил унаалар 3-4 килограмм болсо, эң чоңдору 20 килограммга чейин жетет. Дөңгөлөктөрү эски резинадан жасалат. Ар бир оюнчук ондогон майда тетиктен курулат. Сатып алууну каалагандар көп. Бирок уста аларды эч кимге бергиси келбейт. Талант мырзанын негизги жумушу бар. Ал радиатор оңдоо. Кардарлар күн сайын келип турат. Акыркы убакта сүйүктүү хоббисине мурдагыдай убакыт жана мүмкүнчүлүк аз болуп калды. Өзүм радиатор жамайм, клиенттер келет, ошо жанагы эшикте эмелекке келгенде бир күндө 2-3төн келет, 2-3 келет да негизи анан жамап берем ошолор. Мындай өзүнө бизнес да, акча иштеп. Бир-эки жол иштечүсүн атам менен чогуу үйрөнүп, ошо менен өзүм алып кеттим, өздөштүрүп. Азыр Талант мырза ден соолугунан улам мурдагыдай устачылык кыла албай калды. Колу буту ооруйт. Учурда ал дарыланууга колдоого муктаж. Азыркы тапта короосунда оор техниканын 20дай түрү сакталууда. Айрымдары даяр. Кээ бири устанын ден соолугу калыбына келип, кайра шайманын колуна алышын күтүп турат.